қарыз. Қарыз алған дағы болот шариаттачы, қарыз алған болот. Бирок қарыз алған киши ушу ниети туура болуш керек, тез кайтарып бергенге аракет кылыш керек. Пепси-кола, кока-кола ичпеш керек. Таксиге отурбаш керек. Жөө барсын, маршрутка менен барсын. Ошого кеткен акчаны топтоп карызынан берсин тез-тез. Карызга иншалла чын жүрөктөн болсо, дуасына бекен болсо, исрап кылбаса, Алла таалам жардам берет. Анан эле жеп ичип бирөөнүн акчасын мындай не деп коет, распоряжать эткен жеңил го. Ар ким иштетипчи, андай болбойт. Бир сиз тез кутулуңуз таксырлар. Пайгамбарыбыз карызы бар дегенде бул жаназаны өзүңөр эле окуй берле деп койгон. Не деп койгон? Пайгамбарыбыз окубай койгон. Карызы бар дегенде. Шейит болсоң дагы шейит болуп, дин үчүн Алланын жолунда жан берсең да карыз болсоң кечирилбейт деген. Бул карызга тамашалашпайлы. Карыз кимдин? Алла таалам бар эсеп китебин эртеге кыямат күнү алат да ар бирибизден. Мен сизге карызмын, карыз эмесминби? Сизге карызмын, карыз эмесминби? Кимден кандай? Ошон үчүн тезирээк кылыш керек. Намазда фарыз биринчи рекет экита сура болобу, сүрө болобу? Эки сүрө окуса болобу деген сурооңузга дейм, Бир ракатта экита сүрө болобу? Намаз фарызда. Эки эмес 114 окуп койсоңуз да боло берет. Намазда Аллаху акбар. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейх биринчи рекетте 15 бара, экинчи рекетте 15 бара окуп коет эле. Эки рекетте биздин мазхаб башчыбыз кандай экен? Жөнөкөйлөбү же тамашалай турганбы же кандай? Азыр кээ бирлер чыгып алып айтып атпайбы, Абу Ханифанын ким депчи. Кой, өзүңө кел. Абу Ханифа 55 жыл ажылык кылган киши ал. 30 жыл куптандын дараты менен багымдатты окуган киши. Айнана кичине ойлон. Башка нерсесин айтпай эле кой. Эки рекетте Куранды баштан аяна чейин окуп койгон киши. Өзү соодагер киши. Жибекти алып сатар, бардык материалдары менен. Соодагер болгон Абу Ханифа. Сартан кечте мешітте отура берген эмес. Соодагер болгон. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа, мен айтайын деп атам, намазда окусаңыз боло берет. Албетте фарыз намаз бирок жеңилдетилген. Эмнеге? Артыңызда алсыздар бар, шашкандар бар, оорулуулар бар. Берилип алып Бакарадан чөп отуруп окуй берсең, мындай дагы болгон пайгамбарыбыз орунда. Пайгамбарыбыз айткан, сен фитнага салуучусуң го сен. Эскертүүлөрдү берген. Аркада деген эми мисалы бирөө шашып атат, бирөө ооруйт, бирөө дараты кыса койт, аксакалдар буту ооруйт, тизеси ооруйт, ар кандай да. Ошон үчүн фарыз намаздар жеңилдетилген. Имам ушуну эске алып, акылдуулук кылып, таспилерди 3төн, албетте шашылбай окусун. Анан кийин сүннөткө ылайыктуу, мисалы сүннөткө ылайыктуу багымдат намазда, пешимде, арда алхамдулилlah кырааттары бар, ошого ылайыктуу окусун. Нафилде, машалла, Кудайым берди сизге. Окуй бериңиз. 2 та сүрө окуйсузбу, 3 та окуйсузбу, 4 та окуйсузбу, окуй бериңиз. Устаз, бизде чек арада жүк өтүп токтобой жатат. Элди дагы, мамлекетти дагы укпай жатат. Буга айттым, Кайра кайталаанын кереги жок. Акылдууларга бир сөз жетиштүү таксырлар. Алла таалам иншалла баарыбызды бар кылсын. Башка суроолор жокпу? Дуа кыла берели, айтыңыз. Халифаларды көргөн эмес. Халифаларды көргөн эмес. Албетте халифалар 41-хижриге чейин бардык өтүп кетти. Пайгамбарыбыз 11-хижриде өттү. 41-хижри 30 жыл халифа, Хулафай Рашидин болот депчи. Анан Бану Умайянын доору келди. Пайгамбар Абу Ханифа рахматуллахи алейх ошо Бану Умайянын доорунда Аббаситтерде мурда келген. О киши 70 жыл жашаган, 80-хижриде келген, 150-хижриде өткөн. Эми хижри деп сүйлөйүндө миладин билбейм кандай экен. Хижри деген мындай. Бүгүн биз 1443-хижридебиз. Канчанчы хижри болуп кеттим? 1443 хижри. Хижри ай менен саналат. Пайгамбарыбыз Мединадан, Меккеден Мединага көчкөн, ошо 1-жыл болчу. Ошо көчкөнүнө быйыл 1443 жыл болду. Канча?
Пайгамбарыбыз 11-хижриде дүние менен коштошкон. Меккеде Медина келгенден кийин 10 жыл турду, 11-жылы дүниеден кетти. Анан Абу Бакыр келди, анан Умар, анан Усман, анан Али, анан Хасан радиаллаху анхум. Ушулардын бардыгы 41-де кечейин кетти бардыгы. Абу Бакыр 2 жыл, андан кийин 10 жыл, Умар, анан 12 жыл, Hazret Usman radıyallahu anhu, Hazret Ali 5 жыл. Bir топ айлары менен да эми аз-маз 3 ай, 4 ай дегени бар. Кандай айтып атасың? Анан Бану Умайядан биринчи анан халифалар болуп кетип, кыскасы ошо Бану Умайянын доорунда Абу Ханифа келип 70-те. Пайгамбарыбыз 11-де кетсе, демек 59 жылдан кийин пайгамбарыбыз дүниеден өткөндөн кийин 59 жылдан кийин Абу Ханифа келген. Сахабалардан bir топ сахабаларды көргөн аталат. Арасынан Анас разияллаху анху дагы айтылат. Сахабаларды көргөн табиин. Улуу табииндер эмес, ошо азайып калган эле да. Себептен бала чоңойгу чакты анан bir топ сахабалар дүниеден коштошкон эле. Бирок 4 имамдан ошо сахабаларды көрүп, алардан хадис алып жолуккан Абу Ханифа эле, башкалары эмес. Рахмат. Дагы сурообуз немеде? Барлык ата баласынын Кур'ан окушунан, намаз окушунан каалайт да. Бирок айтканым, ошол намаз окуган жакшы көргөн ата, бирок даватка чыкса каршы да, ошого пайдасын, зыянын айтып берип фазилетин. Кайсы ата каршы чыкса кандай болот? Баласын чыгышкачы. Ошол. Каршы чыкса соо болбойт. Ата, эне эми бу дават бардык пайгамбарлардын иши. Анан кээде биз да өзү аша чаппайлы. Кээ бир балдар ата энесин наразы кылып чыккан алдагы болбойт. Ата энесине кызмат кылсын, көңүлүн тапсын. Анан даваттын жолунчу ата эне түшүнбөгөндүктөн каршы чыгат. Эгерде түшүнгөндө мүмкүн эмес. Себеп дегенде пайгамбарыбыз кылган мээнет, балам оңолойн деп. Ушуну бир билиңиздер, даватка чыккан адам өзүн оңдош үчүн чыгат. Точкасы ушул. 40 жылдан бери чыгасыңбы, 50 жылдан бери чыгасыңбы, ар бир чыкканда биринчи сөз ушул. Өзүңүздү ислаху нафс, өзүңүздү оңдош үчүн. Бирөөнү оңдоштуруп турсун. Өзүңүздү оңдош үчүн. Макулбу? Ошон үчүн иншалла карап туруп, ата энеге кызмат кылайлы. Үйдө таалим болсун, зикир дуа кылайлы, жакшы мамиле кылайлы, аларды алып чыгайлы. Бирин башында кичине тоскоолдук болот, бирок каяш айтпайлы, урушпайлы, жаңжалдашпайлы. Кээде азыр аталар, машаалла, кичине түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Кээде энелер түшүнгөн бар, түшүнбөгөнү бар. Макулбу? Ошон үчүн иншалла үйдө да жакшы кызмат кылып, анан кийин көңүлүн таап, атам мен 3 күнгө барып келейин деп. Уруксат берип, алхамдулилля 5 убакыт намазга барып атасыз. Келер кечке отуруп алган жоксуз. Үйдүн иш тиричилигин да кылып атасыз. Макулбу? Кээде эмне болуп калат? Болду. Мечитке барып жатып алган. Же үйдүн ишин кылбайт, же ата эненин кызматын кылбайт. Каяка? Мен даватка кеттим. Дават жаманаттуу кылгандар ушулар. Андай эмес да. Үйдүн ишин кылып атса, ата эненин кызматын кылып атса, айланайын. Даваттын мөмөсү, пайдасы ушул болуш керек эле. Алланын жолуна чыкканып, оңолуп келгениңиздин биринчи мөмөсүн үй бүлөңүз жесин. Ата энеңиз жесин. Сиздин оңолгонуңуздун пайдасын ата энеңиз көрсүн. Ана мынандай мээнетке путуңуздан өп, пешенеңизден өп чыгарат сизди. Айланайын, барып келе балам, барып кел деп. Не болду? Багымдатта келер киши уктап атасың, үйдө не болду сага? Кой барып кел деп. Зикириң не болду? Дуаң не болду? Алсырап кеттиң деп. Макулбу? Башка суроо барбы?